Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздер менен Гареев атындагы Ботаникалык бак илим изилдөө институтунун мөмө жемиш лабораториясында турабыз. Анан биз ошо мөмө жемиш лабораториясында биз мөмөлүү бактарга изилдөө жүргүзөбүз деп дайым айтып келебиз. Ушу мөмө жемиш өсүмдүктөргө кандай изилдөөлөр жүргүзөбүз? Ошолор жөнүндө кеп кылсак, ошол изилдөөлөрдүн эң жөнөкөйү күз кеп калды. Күз келген учурда биз өсүмдүктөрдүн тынч абалга кирүүсү жөнүндө изилдөө жүргүзөбүз да. Аны үчүн бизге атайын мондай. Бул тынч абалга кирүүсү деген өсүмдүктүн өзү тынч абалда болуусу деген бир чоң бөлүм. Бул тынч абалда болуусу баягы өсүмдүктөр биз билебиз, сезондо жаздан баштап күзгө чейин өсөт. Күздө биз жөнөкөй тил менен айтканда уйкуга кирет деп айтабыз. Уйкуга кирет деп илимий термин менен айтканда тынч абалга кирүү. Эми ушул тынч абалга киргенде өсүмдүк тынч эле өспөй, уйкуга кетти, эми жазга чейин тынч абалда болот десек, биз анда адашабыз. Өсүмдүктө бүтүндөй өсүү процесси, ар кандай процесстер толук токтоп калбайт. Өсүмдүктөрдө бир аз жай болсо да өсүмдүктөрдө процесстер жүрүп турат да. Дем алуу процесси, зат алмашуу процесси, бүтүндөй эле бардык процесстер жүрөт, бирок жай абалда жүрөт. Эми жай абалда жүргөнүн эмне үчүн биз аны изилдешибиз керек? Бул өсүмдүктүн тынч абалда болуу абалын изилдөө менен биз өсүмдүктүн кышка туруктуулугун, кышка чыдамдуулугун ушул тажрыйбанын негизинде биле алабыз да. Толук биле албасак да бир аз ошо кышка туруктуулугун билсек болот. Эми мисалы үчүн биз Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстанда абанын температурасы кескин өзгөрүп, абанын температуралары шарт кескин өзгөрүп, бир эле +10 градус, бир эле -1 градус болуп, кышы бою температура дайым өзгөрүп турат. Эми мисалы үчүн мен азыр сиздерге Сибирде өскөн өсүмдүктөр -35, -38, -40 градус ысыкта өскөн өсүмдүк Кыргызстандын шартыга келип кышта үшүп алып калат десем, мындай сиздер эмнеге антип айтып атат деп таң калышыңыздар мүмкүн да. Себеби өсүмдүктөр кайсы жерде чыккан болсо, ошол жерге көнөт. Мисалы, Сибирде өскөн өсүмдүктөр, Россияда өтө кышкысын суук болгон шарттагы өскөн өсүмдүктөр бир уйкуга кирет дагы, ошо уйку абалында, тынч абалда туруп, кийин +5 градус болгондо ойгонот дагы, андан ары өсүүсүн баштап кете берет. Эмне үчүн Сибирде өскөн өтө муздак суук температурага адаптация болуп өсүп аткан өсүмдүк келип Кыргызстандын шартында өспөй калат. Себеби дегенде ал жактагы өсүмдүктөр бир уйкуга кирген бойдон тынч абалда болуп, алар ойгонбой. Себеби дегенде Россиянын шартында, Сибирдин шартында кышкысын +10 градус жылуу болбойт. Бир суук болгон бойдон, суук бойдон турат дагы, кийин жаз келгенде плюс температуралар башталганда өсүмдүк кайра ойгонуп өсүп кете берет. Эгер ошол өсүмдүктү Кыргызстанга алып келсек, күн суук мезгилде уйкуга кирет. Анан бизде январь айларында да, декабрь айларында да +5, +10 градус болуп, бир жума, 5 күн, 10 күн плюс температура болуп калган учурда өсүмдүктөр өсүштү баштайт. Сибирден келген өсүмдүктөр. Анан кайра бизде 5 күн, 10 күн, бир жумадан кийин кайра кар жаабайт да. Кайра кар жааганда суук болгон температурада ал өсүмдүктөр үшүп алып өспөй калат. Ошондуктан бул өсүмдүктөрдүн тынч абалда болуусун аныктоо үчүн биринчи өсүмдүктөрдүн тынч абалга киргендигин аныктайбыз бизде. Тынч абалга кирүүсүн аныкталат. Андан кийин февраль айдан баштап тынч абалдан чыгуусун изилдейбиз. Биз азыр сиздер менен тынч абалга киргендигин аныктоо үчүн алмурттардын 4 сортунун тынч абалга кирүүсүн аныктайбыз. Ал үчүн мен могу жерде стакандарды даярдап койдум. Могу стаканда бул температураны өлчөө үчүн градусын коюп атам. Могу стакандарда ар бир сорттун өзүнүн атын жазып коебуз. Могу жерде жөнөкөй эле стаканга ошол эм деп койсом, мен өзүм үчүн белги да, бул майская сорту, андан кийин красивая сорту, бул алмурттун красивая сорту. Буга
К деген белгини коюп, андан кийинки сорт бул неме Старый Кримсон. Алмурттардын кызыл алмурут болуп эсептелет ал. Анын атын. Андан кийин бул жерде бизде турат неме Талгарская красавица деген сорт. Ага мен эми бөлмөдөгү температура неме болуш керек? Плюс 10 градус болуш керек. Biz бул опутту 10 күн жасайбыз. 10 күн туруш керек ушул стакандарда. Мына стакандардын баарына суудан куюп, кадимки эле муздак суу куябыз. Бул бутактарды салып коебуз. Старый Кримсон сортун Старый Кримсон стаканга салды. Эми ушул жерде мен эмени айтпай кеттим. Кандай бутактарды алабыз? Бул бутактарды алганда биз неме сөзсүз түрдө мондай мөмө бүчүрлөрү болуш керек. 2 жылдык бутак мыналар, могу жерде 1 жылдык өскөн бутагы, анан мөмө бүчүрлөрү болуш керек. Биз өсүүчү бүчүрдүн өскөнүн байкайбыз. Анан мөмө бүчүрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзөбүз да. Бул Талгарская красавица сорты болду, майская сорты. Ушу бойдон стакандарда турат. Дайым температураны градусниктин ушулардын жанына коюп коебуз. Ушу жердеги температура күндө текшерип туруш керек. Күндө байкап турганыбызда температура дайым градусник 10 градус 10дон төмөн болбош керек. Анан ушул бойдон суусун алмаштырбайбыз. Ушул суу эгер суусунун көлөмү азайса, биз суудан кошумча куюп турабыз. Эгер 8 күндүн ичинде могу бүчүрлөр бир аз козголуп, өсүүсүн баштап, бүчүрлөр бөртүп, өнө баштай турган болсо, демек ушул сортторду салыштырмалуу алабыз да. Могу жерде Талгарская красавица сорту бул Кыргызстанда көп жылдан бери өсүп, бул Кыргызстандын шартына көнүп адаптация болгон сорт. Ошон үчүн бул сортту биз неме стандарт катары алабыз. А кийинки сорттор болсо, бул Старый Кримсон сорту кызыл алмурут кийин келген, неме майская сорту болсо бактериалдык күйүүккө чыдамдуу сорттордон муну да изилдөө жүргүзүшүбүз керек. Ал эми могу сортто болсо, бул красивая сорту, бул жайкы алмурут болуп калат да. Эми күн ошол 8 күндө кайсы сорт биринчи өсүп баштайт да. Ошону биз тетрадка түшүрөбүз. Эгерде 8 күндүн ичинде өнбөсө, көктөбөсө, биз 10-чу күнү бул бутактардын бардыгын алабыз дагы кайра кайчы менен могу жерден 2-3 сантиметр кесип таштайбыз. Себеби дегенде могу жердеги ден суу 10 күндүн ичинде суу бул жактагы бутактын кийинки бөлүгүнө суу өтпөй калат. Суу өтпөй калбасын үчүн биз 10 күндөн кийин кесүүнү жаңылайбыз. Жаңылап андан ары коебуз. Эми ушул 10 күндүн ичинде могу бүчүрлөр биринчи мөмө бүчүрлөр өсүп баштайт. Андан ары биз байкоо жүргүзсөк, ал 12 күндө, 13 күндө ушул бүчүр акыры гүлдөйт. Эгер тынч абалга кирбесе. Эгерде тынч абалга кирген болсо, бул сорттордун бардыгы өнбөйт. Ошонун анан биз жыйынтык чыгарабыз. Бардыгы 10 күндүн ичинде булардын эч кимисинин өсүүчү бүчүрү, гүлдөөчү бүчүрү көктөп баштап алса, өнүп баштап алса, демек бул 4 сорттен кышка уйкуга кирген абалда. Булар уйкуга кирди деп жалпы жыйынтык чыгарабыз. Андан ары 10 күндөн кийин жаңылап кесип туруп дагы күткөнүбүздө булардын баары бир күндө көктөп баштабайт. Бирөөсү 8 күндө көктөп баштайт, бирөөсү 10 күндө, бирөөсүн көктөп башташ үчүн 18 күн, бирөөсүнө 20 күн болуп, ар кандай күн керек болот. Ошол күндө биз ошонон билебиз. Бирөөсү 13 күндө гүлдөп баштаса, айтабыз, анын тынч абалда болуусу аныкы анча терең эмес деп айтабыз. Эгер 20 күндө гүлдөп баштаса, демек ал сорттун тынч абалда болуусу өтө терең экен деп чыгарабыз да. Ошентип изилдөөлөрдү жүргүзүп,
Ушул изилдөөлөрдүн негизинде анан биз ошо сортко мүнөздөмө беребиз. Демек бул сорт өтө кышка чыдамдуу сорт. Мунун кышка чыдамдуулугу анча эмес деп. Себеби дегенде бул жерде балким сиздерге түшүнүксүз болбосо, мен азыр мындай түшүнүктүү кылып айтып бере турган болсом, эгер тынч абалда болуусу канчалык терең, анан узакка чозулган болсо, демек ал өсүмдүк баягы бизде күн суук болуп, кондо уйкуга кирди, кышкысын январь айында болобу, декабрь айында болобу, плюс 10 градус болсо, ал өсүмдүк өспөйт. 10 күн ысык болсо дагы өспөйт, анын тынч абалда болуусу узакка чоюлган. Ал өсүмдүк ойгонбой, кайра суук келгенде уйкуда болгондуктан баягы уйкуда тура берет. А эгерде тынч абалда болуусу кыска болсо, ал кышында, декабрдын аягы, январда же февраль айында плюс градус болуп кеткенде өнүп, анан кайра суук келгенде үшүп алып, ал өсүмдүк үшүп алып калат. Ошондон анан биз кышка чыдамдуулугун аныктоо үчүн бул тажрыйбанын жыйынтыгын өсүмдүктүн кышка туруктуулугун аныктоодо колдонобуз. Өсүмдүктөрдүн тынч абалда болуусун изилдеп атканда, стаканга сууду куйганда, биздин бутактын 1-3 сантиметри сууга салынып туруш керек да. Суу ошол көлөмдө туруш керек. Эгерде андан азайып кеткен болсо, биз дагы уланып кошуп турабыз. Эми бөлмөдө плюс 10 градус болгондуктан суу бууланып, бутактар өзү процесс жүрүп турат да, өзүнү камсыз кылып, суу менен камсыз кылуу үчүн ал суу тынбай үстүңкү бөлүктөрүнө сиңирилип турат. Ошон үчүн суу азайып кетет. Биз сууду толуктап туруш керек. Өсүмдүктөрдүн тынч абалда болуусун аныктоо деген изилдөө бул чоң бөлүм дедик. Бул эми кирүүсүн эле аныктап койбой, баягы чыгуусун да аныктайбыз. Биз күзүндө жалбырактар толук түшүп бүткөндөн кийин тынч абалга кирүүсүн аныктайбыз бир жолу. Андан кийин январдын аягынан баштап бул өсүмдүктөрдүн тынч абалдан чыгуусун изилдейбиз. Анан ошол изилдөөдүн ичинде эле баягы тынч абалда болуунун тереңдигин да изилдеп кетебиз да. Анан бул тынч абалда изилдөөсүн жүргүзгөндө бул аябай мындай өсүмдүктөрдүн мүнөздөдө аябай керектүү, эң маанилүү тажрыйбалардын бири болот. Себеби дегенде биз жөнөкөй эле биздин көп тажрыйбаларыбыз бакта, табигый шартта жүргүзүлөт. Табигый шартта эле быйылкы кыштан жакшы чыкты. Эмки кыштан 2020-жылы жакшы чыккан болсо, аны тетрадка жазып байкоо жүргүзүп, 22-жылы жакшы кыштан чыккан болсо, аны байкоо жүргүзүп, 2-3 жыл байкап туруп эле, демек Кыргызстандын шартында бул өсүмдүк өсө алат деп жыйынтык чыгарып койсок да болот. Бирок аны илимий жактан толук изилдеп, балким кыш жылуу болгондор бир жылы кыш жылуу болуп калат. Бир жыл кыш өтө суук болуп калат. Ошон үчүн биз табигый шарттан эле жыйынтык кылбай, тажрыйба жүзүндө тажрыйбаны жасап дагы толук так ошол сортко мүнөздөмө беришибиз керек. Ушундай бүт бардык ташылып келген өсүмдүктөр биздин коллекциядагы өсүмдүктөрдүн жарымы мындай тажрыйбалар жүргүзүлүп изилденип бүткөн, жартысы эми изилденип атат, жаңы келгендери мындан ары кийинки жылдарда изилденет. Бүгүн биз сиздерге өсүмдүктөрдүн тынч абалга кирүүсү жөнүндө тажрыйбаны жасап, өсүмдүктөрдүн тынч абалда болуусу жөнүндө сүйлөштүк. Эмки жолугушууда биз сиздер менен ушу өсүмдүктөрдүн ысыкка туруктуулугун кантип аныктайбыз, ошо жөнүндө тажрыйбаны жасап, ошо жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздер менен кийинки көрсөтүүдө жолуккучак, саламатта туруңуздар. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.